Ошондо намаз. Сабактарым кылды. Мира, сабактарың барын кылдыңбы? Ооба, бүт барын кылдым, апа. Азаматсың. Бул алда кийимдериңди алып койчу. Жыйнап койбойсуң. Сабактарың сал кызым. Математиканы да сал. Сүрөт сабагы да бар экен кызым. Бул кызым тез кыймылда. Мира, алда кийимдериңди жыйнап койчу кызым. Чоң кыз болдуң. Бол эми батыраак. Кызым. Мектепке албай жүр оюнчуктарың деп канча айтам. Жоготуп ыйлайсың аны. Болду чем тултуңдар. Экөөбүз жакын жерде иштесек анда сонун экен да. Ооба? Ооба. Жок. Ооба. Стамбулга го акчаны табабыз. Андан көрө билет бар болду экен дебейсиңби? Да, хорошо, досым, макул. Ана чалайчы. Ура! Ресторсага барабыз! Кызым, биз ал жака эс алыш үчүн эмес. Анан да баарыбыз барбайбыз. Мира жок эле, чогуу барабыз да. Бул бут кийимдерди тез кийгиле, мектепке барасыңар. Атаңар силер жеткирип коет. Кийин. Апа, биологиядан жардам берем дегенсиз. Кызым, кечинде жазайынсыз, Биз качан барабыз? 2-3 жумадан кийин. Анын үстүнө кийим, оокаттар даярдаш керек. Кыздар да апамдыкына жеткиргенге үлгүрөбүз. Кана? Кийиндиңерби? Буларды мындай көрүнүктүү жерлер келсең, жан келбеди. Жазында эмне кылсам деп ойлонуп атам. Жазында былтыркыдай эле закуп болот. Ошону көбүрөөк смен алып койсоң. Эже негизи мындай болуп атат да. Кандай? Биз Турцияга кетип атабыз. Аман жумушу менен да сүйлөшүп койду. Эми сиңдиң үчүн сүйүнүп деле койсоң болобу? Аябай сүйүнүп атам. Кайра сатуучу издейт турбайм таптап. Болду чем тултуңдабай. Мен ал жерден сага сонун товарларды алып келип берем. А балдарыңчы? Балдарым эмне? Төрө деп атышты эле, багышсын неберелерин. Укам баскы сенчу. Мен укам баскы onun için akça tapıyor da. Evde çuhap dursunca buldağı. Assalamu alaikum, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында сиздерден жардам сурап кайрылган элем. Уулум Мухаммад 5 жашта, азыр баса албайт. Ошо жол кырсыгынан улам ушундай абалга түшүп калган. Мындан алдын 3 жол операция болгон башына. Азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Сиздерден суранарым, ушу баламдын операциясына жардам берип кетиңиздерди өтүнөм. Берген жардамыңыздарды алып атабыз. Аллах разы болсун баарыңыздардан. Көптү көрсө көл болот дейт. Ушу баламды басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар.
Балам да бутуна туруп өз алдынча мектепке барып, өз алдынча ойношун каалайм. Мен баламды көрүп жүрөгүм ооруйт. Бизге азыркы учурда $45,000 акча каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жоктугунан улам аргасыздан кайрымдуу кыргыз элимен жардам сурап кайрылып жатам. Бизге кайрымдуулук кылам деген инсандарга өзүмдүн атымда М-банк ачылган. 3197 кымбаткы деп чыгат. Ошо Россия өлкөсүнөн котором дегендерге Сбербанк 3097 Нурбек деп чыгат. Ал дагы өзүмө караштуу. Аллах таалам баарыңыздардан ыраазы болсун. Берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Тинькофф жок. Апу. Мунун жыт эмне мындай? Бузулуп кеткенби? Жок, жаңы эле бышкат. Жакшы көрчү эмес беле. Жаккан нерселер жакпай да калат окшойт. Мейли бирси күнү менин сменам магазинди өзүм ачам. Ар нерсе менен ашказанын толтурбай кечки тамакты бут. Кечинде эмне жейбиз? Азырынча билбейм. Анан чогуу тамак жебей көр. Ne oldu? Tınçlık mı? Душка кеткен жакты бирөө көтөрбөй коюптур кайры. Бул көйнөк менен администратордо көрүнүп калат экенби? Буюмдарыбызды кичинеден чогулта бериш керек. Бирок чынын айтсам, дагы деле ишене албай атам. Биздин кезегибиз келип калганына. Бирок мен баардыгын эсептеп койдум. Эгер Кудай буйруп иш оңунан чыкса, ипотекасын да төлөп, күзгүгө, кышкыга дагы акча чогултсак болот да. Кийин да барабыз. Эми анчалык шашма эмесмин мен эми. Бирок ушунчалык кубанычтамын. Бүгүн азыркы учурда Аларды сотко бериш керек. Ушундай да болмок беле. 2 айга төлөбөй туруп отпускага жиберип атыр. эмне кыласың аларды? Анысы деле милициялар текшерип атат. Билесиңби? Биз бул жерге кыздарыбызды таштап, өзүбүзгө тиги жактагы жумуш кымбатырактай сезилип. Жан, кийин көрөсүң го, кыздарыбыз экөөбүзгө рахматын айтышат. Тең туштарынан кем кылбай кийимдерин алып берем. Каалаган аттракциондоруна түшөт. Экөөбүздүн кыздарыбыз кычырап жүрүшөт. Аларга ата эне керек да. Биздин тарбияны алганы зарыл. Булар кыздар да жан. Кичине тыңыраак болушат. Анын үстүнөн айылдан чоң апасы баарын үйрөтөт. Эркек бала болсо бир жөн. Аны тарбиялаш кичине кыйыныраак го. Эгер эркек бала болгондо ушундай тарбияламакмын дейсиң, чыныгы жигит болмок. Апа, мен тамак жем келип атат. Кусак ачтым. Азыр силерге бутерброд жасап берейин. Силер болсо чай менен ичип турган, мен продуктка барып келе коеюн, макулбу? Аха. Сенде барбакчы?
Жо, мен барын ипотекаға төлеп салдым. Мейлі. Менде бар азыр жетеді. Кечээку пирожки? Ооба, экинчи ал жерден албай эле коелучу. Ой, мен да ичим көп кыйналып атам. Пирожкиден эле. Жок, пирожкиден эле. Пирожкиден эле. Саламатсызбы? Саламатсызбы, угуп атам. Жүрөк айланган каршы дары бериппиз. Дагы Тест бериңизчи. укпай атам. Тест. Кандай дейсиз? Ой, тест берип коюңузчу. Боюмда бар жогун текшерейин дейм. Кыйкырып эле айтпайсызбы? 300 сом болду. Саламатсызбы? Антибиотик бересиз. Апа, биологиядан жардам берем дегенсиз. Унуткан жоксузбу? Эй, кызым, атаңан барып сурачы, мен бир аз бошоп айтам. Ага. Пирожкиден эле. Пирожкиден. Жок. Азыр боюма бүтпөш керек. Ипотекабыз бар, акчабыз аз. 3-чү баланы кантип багабыз? Анын үстүнө Турцияга барып иштеп келели деп атпадык.
Күндү кофе менен баштайлы. Ай, эшик тием эле суук. Ох, ушуп кеттим. Сен эмне чечинип алгансың? Ооруйун деп атасың да. Ас деле балдарың ооруп атат. Эле камкордой жооп кетесиң да. Эмне болуп атат? Мындан ары чыдашым кыйын. Эмне кыларымды билбей калдым. Мына өзүм үчүн жашайын десем, мен кайра кийин жашайм деймби? Аман билсе эмне болот? Белгилүү да ал эмне деп чечери. Жок эми, аман экөөң урушуп атсаң, сөзсүз эле кетип калыш керек эмес да. Жок, эмнени билиш керек, эмне болуп атат түшүнгөн жокмун. Эмне деп атасың? Менин боюмда бар. Ушунчалык пландарды түзгөндөн кийин мына кетебиз, акча табабыз дегенден кийин карасаң боюма бүтүп калган. Төрөйсүң, 3-чү бала. Анын неси бар? Үчтүккө болбойт. 3-чү бала эмне оңчук белем, 2 кызыбызга жеткире албай атабыз. Ал да өзүнчө түйшүк да. Сабыр кыл эми. Эми аман барып деле өзү иштеп келсе болот да, сен биякта болсоң. Аман өзү үчүн эмес да, ал мына биз үчүн барып вакансияны издеп жумушунан чыгып ушунун баарын аракет кылса, мен деле келесем, мен деле кичине мындай сактанып койсом болмок да. Сен эмнеле өзүң деле күнөөлөп атасың? Жалгыз эле төрөгөн жоксуң да. Аман дагы себепкер. Мен Турцияга баргым келген, барып акча таап кичине бутубузга турсак деген. Эмне кылайын деп атасың? Сенде мындай тааныш врачтар барбы мындай? Билбейм, мен бир айласын табам да. Чынсың, сен жакшы эле ойлондуңбу? Эмне кылам ана? Эмне кыларымды билбей калдым. Аманга азырынча айтпайм. Ал билсе, ал мени эч качан кечирбейт. Ойлонобуз, аракет кылабыз. Саламатсыздар, кириңиздер. Ой, кандайсың? Кел, кел. Мен кетет элем, тиги Майрам чакырып коесуңбу? Майрам, эжең келди. Мен тифалды оңдоп атып эле бүтүрүп салайын, Мен муну Бакыт Байкеден алдым. Сага керек болот. Рахмат. Анан эмне жаңылык? Сенде эмне кабар болду? Буга чалып көр, эгерде чечим чыгарган болсоң. Анан өзүң көрөсүң да ар жагын. Балким бул деле туура болор. Жүр, чай ичип кайсың? Жок, шашып атам. Башка күнү, Өзүңдү кара. Жакшылап. Мөөнөтү чоң эмес. Эми гана калыптанып баштаптыр. Келиңиз бул жака өтүңүз. Учетко отурушуңуз керек. Жок, эже, мен учетко турбай эле алдырайын дегем. Түгүлдүктө эч кандай көйгөй деле жок. Патология да жок. Бул нерседен кантип кутулсам болот? Бизде медикаментозный деген аборт бар. Ошону менен кылса болот. Кандай ал? Мен кандай акыбалда болом, кандай өлөт? Сиз дары ичесиз. 2 суткадан кийин уйган кан келет. Толготкондой болуп ичиңиз ооруйт. Ошону менен бирге жүрөк айлануу, алсыздык болот. Ошону менен бирге ичиңизде өтөт. Дене табыңыз да көтөрүлөт. Ушундай эле оңой элеби, мындай дары ичкенде баары эле мынтип өтүп кетеби? Курсактагы бала көйгөй эмес.
Эми айтылышы оңой болот да. Ай чоң кыз, толук аборт болбосо воспаление болуп калышы мүмкүн. Ошондуктан сиз ар дайым врачтын көзөмөлүндө болушуңуз керек. Эртеңки процедурага жазайынбы? Эртең элеби? Кое турсаңыз, мен биртке ойлонушум керек болуп атат. Анда эртерээк ойлонуңуз. Түйүлүү кичинекей кезинде жасаганы жакшы. Мен сизге эртең калам. Эртерээк ойлонуңуз, макулбу? Рахмат. Ой, апа, сиз келдиңерби? Апа келдиңерби? Ооба, келдим. Атыңар да. Ал подработка иштеп келем деди. Кана, айтып берлечи, мен жок, эмне кылдыңар? Мен курчаттыма көйнөк тарттым. Алар сууз болуш керек да. Сон болуптур, Сенчи эмне кылдың? Мен болсо сочинение көчүрүп жаздым. Эмне жөнүндө жаздың? Биз чогуу тоого барганыбызды, от жакканда ал жалбыртап күлгөн жөнүндө. Анан дагы сиз дамдуу плов жасаганыңызды. Апа, биздин мугалим айтты, өз баласын жеген жаны барар. Жаны барбы? Ооба, ошол чынбы? Чын кызым. Биз адам болгон жакшы экен да, сиз бизди жеп салбайсыз. Кана, эмне көрүп атасыңар? Мультик көрүп атабыз. Мультик көрүп атканбыз. Чогуу көрө алам да. Ата, которуңуз берки бетине. Бул чийки кызым. Эми оодарыш керек да. Апаң оодарчы меселе го. Мен сиздин капкак менен жаап койчумун. Анын үстүнө силер отту дагы өтө чоң кылып кайткансыңар. Апа, биз сизди сүйүнтөлү дегенбиз да. Сүйүнтүңөр. Силер жок дегенде жуундуңар беле? Андай болсо эмне кылышты билесиңер да, жана. Мына билет келип тур. Сен билет алып койдуңбу?
Ne oldu anca çocuğum? Чочубай эле. Мен кубанычтамын. Сен күтүүсү көрсөтпөйсүңбү? Жарым жылдан бeri пландап жүрсөк, баардыгы ойдогудай болуп атса, сен что-то башкачасың. Сен билгиң келсе мен списоктогу бүт нерселерди чак эле даярдап койгом. Sen эмне толуп калгансың? Жок. Шым кирип кеткен окшойт. Бул да баягы эле эски шымыңбы? Ооба. Жакшынакай эле батчу эле го. Аман тийишпечи мага. Алда жынсымда телефонум бар, алып берип койчу. Могу эмне? Теспи? Не боюңда барбы? Менин боюма бүтүп калыптыр. Качан, кантип? Ооба, мен күнөөлүүмүн, бирок бул эч нерсени чечпейт. Түшүнсөң Турцияга да барабыз, акча да табабыз. Аман, мен баарын ойлоп койдум. Керектүү врач да таптым. 1-2 эле күн бат эле өзүмө келем. Сен байкабай деле каласың. Токтосоң. Не аборт кылган атасың? Ачуланбачы. Ачуланбачы. Кантип ачууланбайсың? Эмнеге мага айткан жоксуң? Кечирип койчу мени. Алло, Саламатсызбы? саламатсыз. Бул мен Майрам, бая күнү сизге боюман алдырайын. Ооба. Сизге жакынкы күнгө операция жасайынбы? Жок, мен тескерисинче сизге учетко турайын деп. Анан курсагымда чоңойгончо сиздин көзөмөлүңүздө болоюн деп эле. О, Майрам, туура кылдыңыз. Сиз үчүн кубанычтамын. Эртең саат 11-ге келиңиз. Сизди дагы бир жолу карап, анан керектүү кагаздарды жазып берем. Макулбу? Чоң рахмат. Аха, Көрүшкөнчө. макул, рахмат. Эсинде? Баягы Русик чалган. Классташыңбы? Баягы эле майдачууда соодасын сунуштап чалды. Жок. Курулуш иш боюнча. Мени өзүнүн командасына чакырып. Андай болсо жакшы. Сен курулуш компанияда иштөөнү каалачу элең го. Ооба да. Азыр анын компаниясы аябай өнүгүп кеткен. Заказдары толтура. Анан да мен мурдагы жумушума караганда бир топ эле өйдөрөк. Турциягачы? Качан? Эң негизгиси үй бүлөм жанында. Каражат топтойбуз, бирок тез убакыттын ичинде эмес. Ушундай кысталган турмуштан сөзсүз чыгабыз буюрса. Буюрса. Анан да сен жакында көз жарасың. Мен сенин жаныңда болушум керек. Жалгыз кыйналасың. Кыздарды төрөгөндө корком деп кирбей койдуң эле го. Мунусунда сөзсүз кирем. Наристенин үнүн угушум керек. Укам баскы сенчу. Мен укам болсаң onun үчүн акча таппай атабыз. Эшикте чуркап жүрсүнчү бул дагы. Ассаламу алейкум, урматтуу кыргыз элим. Мен Кубанычбек кызы Кымбат. Мындан алдында силерден жардам сурап кайрылган элем. Уулум Мухаммад 5 жашта, азыр баса албайт. Ушу жол кырсыгынан улам ушундай абалга түшүп калган. Мындан алдын 3 жол операция болгон башында. Азыркы учурда башында аппарат менен жашап жатат. Силерден суранарым, ушу баламдын операциясына жардам берип кетиңиздерди өтүнөм.
берген жардамыңыздарды алып атабыз. Аллах разы болсын барыңыздардан. Көптү көрсө көл болот дейт. Ушу балам басып кетүүсүнө себепкер болуңуздар. Балам да бутуна туруп, өз алдынча мектепке барып, өз алдынча ойношун каалайм мен. Баламды көрүп жүрөгүм ооруйт. Бизге азыркы учурда $45,000 акча каражаты керектөлүүдө. Бизде андай сумма жоктугунан улам аргасыздан кайрымдуу кыргыз эли менен жардам сурап кайрылып жатам. Бизге кайрымдуулук кылам деген инсандарга өзүмдүн атымда Мбанк ачылган. 3197 кымбат К деп чыгат. Ошо Россия өлкөсүнө котором дегендерге Сбербанк 3097 Нурбек деп чыгат. Ал дагы өзүмө караштуу. Аллах таалам баарыңыздардан разы болсун. Берген жардамыңыздарды алып жатабыз. Тинькофф жок.